Hayrat koyunuz, ilahınız, seyret, süper, hayrat koyunuz. Maşallah. Amcası bu çok susamış, biz vermedik. Türkiye bugün kırsıktan kийинки 4-cü günün ötkөрүүдө. Бул тасма бүгүн дүйнө жүзүнө тарап коомчулукту кубантууда. Тагыраагы Кахраман-Марашта жер титирөөдөн жабыркаган 3 адамдан турган үй бүлө 73 сааттан кийин куткарылды. 5 жашар бала ата-энеси менен аман калышкан. Geçmiş olsun. Yani değişik bir şey. Çok değişik. Kurtulacağını hiç düşündün mü? Yani bir an önce kurtulmayı düşünüyorduk da işte Allah'tan umut kesilmez. Çok sağ olun. Geri dönecek yani. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Өкүнүчтүү, катуу жер титирөөдөн каза болгондордун саны улам өсүүдө. Уран алдында жабыркагандар дагы деле көп. Бирок суук аба ырайы аларды тирүү алып чыгууга мүмкүнчүлүгүн улам азайтууда. Бирок ага карабай уран астында калгандардын өмүрү ушул куткаруучулардын колунда. Алардын катарында Кыргызстандын куткаруучу тобу да күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Алар издөө иштерин 24 саат бою үзгүлтүксүз улантышууда. Бүгін 9 февраль saat 8:00 карата маалыматты билдирип турган болсок, Кыргызстандан келген куткаруучулар издөө иш-чараларын улантууда. 8:00 карата 20 жансыз дене чыгарылып, тубандарын өткөрүп бердик. Жалпы өзү кыран боюнча айта турган болсом, бардык балдардын акыбалдары жакшы, 3 маал тамак аш менен камсыз болууда. Ошол эле убакта 3 смен менен күнү-түн иш алып барууда. Hayrat koyunuz, ilahınız, seyret, süper, hayrat koyunuz. İlahınız. Sözümüz için sözümüz. Акыркы маалыматтарда апаат 12 миңден ашуун адамдын өмүрүн алганы айтылат. Ал эми жабыркагандардын саны дээрлик 63 миң адамды түздү. Учурда зилзаланын кесепетин жоюу, адамдардын өмүрүн сактап калуу аракеттери күч. Тышкы иштер министрлигинин соңку маалыматында каза болгондор жана жараат алгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бирок аймакта жашаган 22 кыргызстандык бүгүн Казакстан аркылуу эвакуацияланды. Кечээ 17 жаран Астана аэропорту аркылуу эвакуацияланган болчу. Кыргызстан Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам берүү үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачкан. Зилзаланын кесепеттерин жоюуга көмөктөшүп, жогорку кеңештин депутаттары да 2 күндүк маянасын Түркияга котормой болушту. Сунушту депутат Акылбек Түмөнбаев берип, аны жалпы депутаттар колдоого алышты. Кол сунуп жардам берип атат. Ошонун ичинде биздин мамлекетте өкмөт дагы жардам берип, мына куткаруучуларды жиберип жакында эле. Жогорку кеңештеги баягы карап турбастан мен бир сунуш кылат элем. Урматтуу депутаттар, 2 күндүк маянабызды ошол элчиликтин астында шот ачылыптыр. Ошол макул болсоңуздар, ошол 2 күндүк маянакыбызды которуп берсек жакшы болот эле да. Эскерте кетсек, 6 февралдын таңында Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, Түшченде кайра кайталанган. Натыйжада бир нече шаар кыйрап, көптөгөн адам урандылар астында калды. Кырсык орун алган аймакта жалпысынан 22 миңден ашуун издөө куткаруу кызматкери иштеп жатат. Мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдогандын айтымында, бул 1939 жылдан берки эң күчтүү жаратылыш кырсыгы болуп калды. Түркияда кырсыктан каза болгондор үчүн 7 күндүк улуттук каза күтүү жана жабыркаган 10 аймакта 3 айлык өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бүбүсара Орозалиева, 7 канал.